Саламатсыңар балдар. Бүгін демек силер менен биз максат тууралуу сүйлөшүп өткөнбүз. Максаттарды коебуз. Биздин эң негизги максатыбыз бул жалпы республикалык тестти 200+ балга, анан калгандарыбыз мына 150дөн өйдө ала турган болсок аябай жакшы болот экен. Кыргызстанда мына бардык вуздарда жыл сайын 5000 места бөлүнөт экен бюджетке. Бюджетке мына контракт төлөй албайм, бюджетке окуйт элем дегендер, мына 5000 места бөлүнөт. Ошого максат коюп алып умтулушубуз керек балдар. 5000 места бөлүнөт, анан жыл сайын 500гө жакын места бош калат экен балдар. Бюджетке бөлүнгөнчү. Ошондуктан биз азыр максат коюп, андан кийин окууга ортону тапшырып, колубузга сертификаттарды алгандан кийин дагы окууга андан аркысында туура тапшырганды билишибиз керек экен. Эми балдар эң биринчи тетрадка жазалы. Мына кээ бирөөңөр 17 жаштасыңар, кээ бирөөңөр 17десиңер, кээ бирөөңөр 18 жаштасыңар. Мына бүгүн 2020-жыл жазгыла. Так, андан кийин биз болжол менен ошо бир 90-100 жашка чейинкини жазып алалы. Андан кийин көрөбүз. Так, бул жылдар кетет. Максат койгондо сөзсүз биз жашообузду бир жолу элестетип алышыбыз керек. Бул кийин мындай ой жүгүрткөнгө, мындай биздин адамдын мээси так нерсени жакшы көрөт экенде, чөткий. Мисалы үчүн мен бир жака мындай жайында барып бир жака эс алып келейин дегенде бир жака эмес, кайсы жерге барышым керек? Көлгө, таласкабы же тоолорго барамбы? Тоого барсам кайсы тоого барам? Же болбосо мисалы үчүн магазинге барып бир нерсе сатып алыш керек болсо дагы ошол кичинекей мындай бөбөгүңөр менен магазинге барсаңар, сурайсыңарго эмне сатып берейин десеңер, эми билбейм десе, мисалы үчүн, силер анда бир нерсени алып берип коесуңар да. Эгерде так нерсени айта турган болсо, мен мисалы үчүн ушул сникерс шоколадты жейм деп силерге көрсөтүп аткан болсо, анда силер ошону алып беришиңер мүмкүн да. Демек биз бир нерсени каалап атканда так ошол нерсени элестетип билген болсок, ошого жетүү ыктымалдуулугу аябай жогорулайт экен да. Демек адамдын мээси так команданы жакшы көрөт экен. Ошондуктан биз ордудан бир бал алгыбыз келип аткан болсо, ошо балды дагы так коюшубуз керек да. Анан ошого жараша эмгектенишибиз керек. Мына азыр 2020-жылы кээ бирөөңөр 17 жаштасыңар, кээ бирөөңөр 18, ким 16да болсо 16 деп жазып койгула. Так, андан кийин эмне болот? 19, 20 жаш. Азыр аябай мындай силер менен машыгышыбыз керек болот, балдар. Силер кадимкидей жазасыңар. Мисалы үчүн, мына бул жака максаттар деп жазып коеюн. Ушул ар бир жылда, мисалы үчүн 18 жашта кандай максатка жеткиңер келет, ошону жазасыңар, балдар. Так, кана жазып баштагыла. Так, чаттан. Так, балдар, жазгандарды мен окуп коеюн бул жака. Так. Эгерде кимдики жакшы угулбай атса, анда эме кыласыңар, кайра өчүрүп, кайра кирип көрсөңөр. Демек, кээ бирөөңөр 16 жашта болушуңар мүмкүн, анда ошолор бул жака 16 дейсиңер дагы, анан кийинкисин 17, 18 деп жазып кете бересиңер. Мен мына болжол менен ушундай кылып койдум. 19га чыгабыз, анан 20га, демек 2023-жылы 21ге чыгасыңар, ушул сыяктан. 2020-жылы кандай максатка, 2020-жыл бүтүп атат, балдар. Демек, ушул жылкы мына ар жакта дагы бир 20 күндөй калды. Ошондо 20 күндө кандай бир жетишкендикке жетишкиңер келип атат. Балким математика боюнча ушул теманы бүтүрүшүм керек деп жазгыла. Англис тилден 100 сөз жатташым керек, же болбосо кыргыз тилден муну кылышым керек, химиядан. Азыр эң негизгиси биз 2021-жылы жалпы республикалык тестти жакшы тапшырышыбыз керек болуп атат. Анан
ошо балды дагы жазасыңар, демек бул жак мисалы үчүн 19 болуп турса, ким 17де болсо, бул жакта 18 деп жазасыңар. Түшүндүңөр, балдар? Кана анан 2021 жылга максат жазабыз, 2022 жылга максат жазабыз. Ошо жылы эмнеге жетишкиңер келет? 2023 бул аябай жакшы тапшырма. Биз азыр ошондо 37 жашка чейин келди. Бул жер кана бир сыйра көрөлү, 2040 жыл болот экен. Өмүрүбүздө бир жолу ушул тапшырманы аткарып алсак, мээбизге мындай жакшы болот. Мындай жашоодо эмне, кандай жетишкендиктерге жетишем, эмне кылам деген мындай жалпы бир көрүнүш болуп калат да. Анан өткөндө муну кылып атсак, былтыр өткөн жылы кылып атканыбыздан кээ бир окуучулар айтып атпайбы, агай мен там канча бир 3-4 жыл өткөндөн кийин турмушка чыгып калдым, анан бүтүп калды бардыгы депчи. Жок, андай эмес, эчтеке болбойт. Турмушка чыксаң, ошондо башталат. Ал силер антип өзүңөр чектебешиңер керек да. Жазышыңар керек, ооба, турмушка чыккандан кийин бардыгы же үй бүлө кургандан кийин бардыгы бүтүп калат эмес, ошондо башталат. Андан кийин балдарыңар болот. Аларга дагы мисалы үчүн билим берүү силерден болот. Эгерде силер илимдүү, билимдүү болсоңор, анда балдарыңарды дагы үйрөтөсүңөр да, чынбы? Эгерде мына энелер билимдүү болбосо, анда коомдун бардыгы бузулат деп айтат да. Себеби кичинекей бала бул дайыма энеси менен болот дайыма, билесиңерби? Мисалы үчүн музоо деле, мисалы үчүн уйду ээрчип жүрөт, жөжөлөрдү карасаңар, тоокторду ээрчип жүрөт. То есть энеси үйрөтөт экен да, билимди берет. Баягы биздин улуу аалымдар Абдышүкүр Нарматов айтып атат, Абдышүкүр ажем. Эне бул университет деп атат да, университет көрдүңөр. Ошон үчүн силер аябай билимдүү, илимдүү болушуңар керек. Ан үчүн максат коюшубуз керек экен, балдар. Ошондо 2040-41 жыл болсо, анда биз так 37 бул 38 болот экен, мына. 38, 39. Так. Жазгыла. Ошондо эмнеге жетишкиңер келип атат мына. Кээ бирөөнүкү айтат, агай там 30 жаштан кийин аркысын уже мен билбей калдым депчи. Жашоодо бир жолу кыла турган нерселерди жазышыбыз керек. ОРдун тапшырыгы ошол бардык максаттардын эң биринчи эле кадамдары болуп калат экен, балдар, көрдүңөрбү? Так. Ошондо бул 2059, 2060, 2061. Так, бул жер 57 болсо, бул жер 58 болот экен. Жазып атасыңарбы кана? Көнүгүн аткаралы. Бул тренинг. Тренинг деген ошол сөз жөнү лекция эмес, бул угасыңар, аткарасыңар. Мына 2079 жылга келгенде 77 жашка чыгып калат экенсиңер да. Көрдүңөрбү? Абушка кемпир болуп калганда элестетесиңер да, жаштыгым ушундай өттү. Анан неберелериңер келип, чоң апа, чоң эне, же болбосо чоң ата, жаштыгыңызда жашоону кантип өткөздүңөр, силер мендей кезиңерде эмне жөнүндө ой жүгүрчүңөр десе, силер эмне деп жооп бересиңер? Эгерде жашоодо көп нерселерге жетишип, илим, билим алган болсоңор силер, анда аларга көп акыл насаат үйрөтөсүңөр. Эгерде жаштыгыңарды жөн эле өткөрүп жиберген болсоңор, анда аларга эч нерсе айта албайсыңар силер. Силерден келип акыл насаат дагы сурабайт да. Демек, көп адамдар бул жашоосун мисалы үчүн жөн эле өткөрбөйт, жөн эле. Даже өмүрүндө бир жолу дагы мындай жашоону бир жолу ушинтип элестетип көргөн эмес да. Мисалы үчүн азыр мына силер жаш кезиңерде мына азыр 90 жашка чейинкини бир элестетип ала турган болсок силер менен мына аябай чоң иш кылган болобуз да бул. Мээңер кадимкидей сергий түшөт, тазаланып мындай эмне кылыш керек экенин түшүнүп каласыңар да. Азыр силер бир 30га жакын максатыңар баягы коомчулуктан мындай мээге сиңирилген эле нерселерди жазышыңар мүмкүн да. Машина алыш керек, үй алыш керек, анан дагы Парижге барам, анан Америкага барам. Ошентип эле азыр бир аздан кийин түгөнөт. Ошол 30га чейин жазганда эле түгөнөт дагы, анан аркысы уже чыныгы өзүңөрдүн мындай ички жан дүйнөңөрдөн чыга турган максат, кыялдарыңар ойгонот да. Анан ошондо силер баягы кесипти тандай албай атасыңар, ошо кесипти тандаганга дагы аябай бир жакшы жардам болот да. Ошондуктан так мына жазабыз, 2080 жыл болсо 78 болуп калат экен.
Так, 78, анан 79. 97'ge чейин жетти. Нормально эле. 97. Жакшы нерсеге эме кылыш керек да, ниет кылып коюш керек ушундай. Кана силер жазгыла, эмнеге жетишкиңер келип атат. Азыр дагы бир 5-10 минутадай балдар жазалы. Жаңы кошулуп калган балдар билбей аткан болсоңор, ошо биз ошол мына 97 жашка чыкканга чейин кандай ой максаттарды ишке ашыралы, ошо тууралуу ойлонуп атабыз. Бир сыйра ойлонуп, ошону жазып ала турган болсок, анан бизге жеңил болот экен. Ортону тапшырыш да жеңил болот да, балдар. Так, мына белгилеп койдук, эми максаттарыңарды жазгыла. Кана 2020-жыл мына акыркы мына 20 күндүн ичинде аткара турган нерсе, анан 21, 22, 23, 24, 25-жылы эмнеге жетишем. Менин мындай мүмкүнчүлүгү бар экен да, балдар, мындай жакшы бир касиети бар экен. Эгерде силер бир жылда мен ушул нерселерди жасайм деп кагазга жазсаңар, кагазга түшүрүлгөн ой бул күчтүү болот да. Мисалы үчүн ойдун 2-3 деңгээли бар да. Мисалы үчүн эң жөнөкөй ой бул жана алсыз ой деп коет. Бул мээде бир ой пайда болот да. Муну кылыш керек деген. Анан бирок аны силер эгерде кагазга жазып түшүрбөсөңөр, анда күнүнө бизге аябай көп ойлор келгендиктен биз унутуп калабыз да. Себеби биздин проблемабыз көп, чынбы? Сабактарды окуш керек, андан кийин үйдө деле толтура майда барат жумуштар бар, тамак жасаш керек, же үйдү тазалаш керек, ошондой да, майда барат жумуштар көп. Досторуңар, анан SMS, WhatsApp, Instagramда отурасыңар. Анан биздин мээбизге мусорлар, ар кандай жаман ойлор көп, мусор ойлор деле көп чогулуп кетет дагы. Анан биз эгерде максатыбызды кагазга жазып койбосок, аны унутуп калат экенбиз да. Унутуп калгандан кийин башка нерсени ойлоп жүрө беребиз дагы, анан күнүнкүсү күн өтө берет да. Анан бир күн өткөн, бир ай өтүп кетти, бир жыл өтүп кетти, анан ишке ашпай атат. Эмне үчүн? Себеби биз жазып койгон жокпуз, анан унутуп калдык. Унутуп калгандан кийин бүттү да, башка нерсени кылып жүрө беребиз. Ошондуктан биз ойдун эң мындай алсыз деңгээли бул мээде пайда болгон деңгээл экен да. Андан кийин аны биз кагазга жазып түшүрүп кое турган болсок, анда бул күчтүү болуп калат экен. Жанагы данды алып туруп эле жерге таштап койгон сыяктуу болот экен да. Себеби данды мисалы үчүн жерде эмес, столдун үстүндө жаткан болсо, ал өсүп чыгуу ыктымалдуулугу жок да почти. Бирок аны жерге таштап койсок, эмне болот? Анда ал өсүп баштайт да. Ошондуктан кагазга түшүрүлгөн ой сөзсүз аткарылуу ыктымалдуулугу жогорулайт экен. Ошол сыяктуу мисалы үчүн мээге команда берилди де, мээ бул компьютер, балдар. Биздин эң күчтүү жакшы компьютерибиз, ошону биз колдонуш үчүн точный команда керек экен мээге. Себеби так команда бербесек, ал эмнени мисалы үчүн каалап атканыбызды билбейт дагы, анан мээ ойлонбойт. Мисалы, балдар сабак окутуп атканда балдардан да көп нерсе байкаганбыз да. Мисалы үчүн балдар минтип айтат да, математиканы эми көп окутуп аткандыктан, математикага байланыштырып айтып берейин. Балдар минтет эле да, мен бөлчөктөрдү такыр түшүнбөйм деп айтат да. Математиканы мен жаман көрөм, мен түшүнбөйм деп айтат. Анан себеби ошол 5-класс ага чейин деле математиканы жакшы чыгарбай жүргөн, анан көп жолу тил угат, анан математика дегенде эле жаман сезим менен байланышып калган да, деп эле кылгысы келбейт. Анан ушул жерден мисалы математиканы мен түшүнбөйм деп айтсаңар, мээ команданы алат, түшүнбөйм. Анан болду, мен түшүнбөйм дейт дагы, мээ иштегиси келбейт экен. Эми экинчи жагын карайлы. Мындай суроо берсеңерчи, мен мисалы үчүн математиканы кантип үйрөнсөм болот деген суроону өзүңөргө берсеңер, түшүнбөйм дегенде мен макул түшүнбөйм деген команданы кабыл алат экен, макул деп иштебей калат экен да. Бирок эгерде силер мен кантип математиканы жакшы өздөштүрсөм болот деген суроону өзүңөргө берсеңер, анда мен ойлоно баштайт да. Анан силерге варианттарды сунуштайт.
YouTube'га кир кара. Асан жакшы чыгарат, ошондон бир сура. Мисалы үчүн варианттарды 5-6 варианттарды сунуштай баштайт да. Демек көрдүңөрбү, жөнөкөй эле өзүңөргө мына мээге суроону башкача берип коюу менен силер уже мүмкүнчүлүктөрдү өзүңөргө ачат экенсиңер да. Демек, кантип мен математиканы жакшы үйрөнөм же химияны мен канткенде жакшы үйрөнөм деген суроону өзүңөргө мисалы үчүн эртеден кечке чейин берсиңер, анан уже ме өзү сунуштай баштайт экен. Силер дагы ошол суроону бериш үчүн ал суроону деле кагазга жазып туруп, анан колуңа чөнтөгүңөргө салып алышыңар керек да. Себеби улам колду чөнтөккө салганда эле кагазга тиет, алып чыгып карасаң эле мен математиканы кантип жакшы тапшырсам болот, үйрөнсөм болот. Себеби ОРТга керек болуп атпайбы? ОРТ тапшырыш үчүн математиканы билиш керек болуп атат. Көрдүңөрбү, ошол сыяктуу өзүңөргө так максатты жазып койгон болсоңор, ме ойлоно баштайт экен. Ошол себептен бир жылда кыла турган иштердин баардыгын тизме кылып жазып кое турган болсоңор, силер ме аны бир жылга чейин күткүсү келбейт экен. Ме бүгүн кылып салгысы келет экен да баардыгынчы. Ошондуктан бир жылга кыла турган ишти тизмеге жазып койсоңор, бир айдын ичинде бүтүп калышы мүмкүн да ошол нерсе. Демек биз азыр могу максат кылып көп нерсе жазганда, мына балдар, көп нерсени ошол 97 жашка чейин мисалы үчүн жаза турган болсо, ага чейин эле Кудай буйрса ишке ашып болот да. Анан силер ушунун баардыгын жазып бүткөндөн кийин мына бир жолу жарым саат азыр сабак бүткөндөн кийин отурасыңар, 1 саат баардыгын жазасыңар. Анан ошол майга чейинки кыла турган ишиңерди жазышыңар керек андан кийин. Майга чейин кайсы сабактарды даярданасыңар, кайсы темаларды өздөштүрүш керек, түшүндүңөрбү? ОРТны жакшы тапшырыш керек болуп атабы, мына математикадан канча теманы өздөштүрүш керек, кайсы темаларды өздөштүрүш керек. Так, азыр суроолорду берсеңер болот, балдар, экранга чыгып, кол көтөрсөңөр, мен видеону так звукту күйгүзөм. Бул жактан чатты дагы мен окуп көрөйүн, балдар сообщение жазып атат экен. Так. Мен 5 жыл окугандан кийин дагы 4 жыл Америкага кеттем дейт, андан кийин 2 жылга Турцияга барам дейт, 3 жыл. Жакшы, мына ушу максаттарыңарды койгула. Ошол максаттарга жетиш үчүн эң биринчи мына ОРТны жакшы тапшырыш керек. Анан ошо майга чейин азыр канча убакыт калды, балдар, мына? Январь, февраль, март, апрель, май, 5 ай. То есть азыр мына 12 декабрбы, майдын бир эмесинде болот да, 20-сында. Так, токто жан, микрофонуңду күйгүзүп, суроо бере бер, күйгүзүп койдум. Кол көтөрүп атат. Так. Так. Бергиле суроо, бергиле. Так, разрешение берип та, мына күйгүзүп сурай бергиле. Микрофонду. Моника, Саламатсызбы агай? Саламат. Мындай келечекте кесиптер жөнүндө айтып берсеңиз деген. Так, кесиптер жөнүндө эме кылабыз. Кандай, кайсы кесипти тандаш керек же кандай суроо кандай болду? Так берсең. Ошондой, мындай. Кайсы кесип жакшы деген же кайсы кесип ардактуу деген эме бар го. Кесиптердин бардыгы жакшы, балдар. Каалаган кесипти тандасаң дагы ошол кесиптен профессионал болуш керек эң биринчи. Өтө жогорку деңгээлде аткарыш керек да. Мисалы үчүн 1-ден 10-го чейин баалай турган болсок, адамдын эмесинчи, мастерство деп коет да, адамдын шыгын ошол кесипте. Ошондо силер 10 баллга аткарганга аракет кылышыңар керек. 10 баллга жеткенгечи. Ошондо кандай гана кесипти аткарба, элдин баары сага келип, ошо мына сенин кызматыңды колдонгусу келет да. Мисалы, жөнөкөй эле бир кесипти алалы, мына. Жөнөкөй эле кандай кесипти алсак болот, мына. Нан бышыруу дейли макул. Бул мына жөнөкөйрөөк болгон менен, бирок нанды дагы начар бышыргандар бар, жакшы бышыргандар бар. Биз кимге барып кимдикин барып сатып алабыз? Жакшыныкы. Жакшы нанды карайсың да.
же болбосо тиш доктурга баргың келип атса, тишиң ооруса, сен кандай доктурга барасың сен? Сураштырасың да. Жакшысына. Жакшы доктур. Ага. Көрдүңбү, сен кайсы кесип болбосун, кийим алайын десең деле жакшы кийим алгың келет, чынбы? Жакшы кийим, ручка болсо деле макул. Жакшы жуккан ручка керек да, жукпаган ручка керек жок. Ошондуктан мына ар бир нерсе болбосун, ошону жогорку чеберчиликте аткара турган болсоң, болду, ошол жактан ийгиликке жетишет экенсиң. Ал эми көп акча табат эле деп эле анан бир мындай көп, мисалы үчүн футболисттер аябай көп акча табат. Анан биз футболист болушубуз керек эле, аякка бара бергенде мисалы үчүн болбойт да, өзүңдүн шыгыңа карайсың. Анан жөнөкөй эле болсо деле, мисалы, мына бизден азыр айтып атат, мына Кыргызстанда дейт, азыр бут кийимди заказ менен алып, адамдын бутуна ылайыктап, мындай жасап бере турган чеберлер жок дейт почти. Жөн эле өтүкчүлөр бар дейт, мисалы үчүн жөн эле бузулуп калса аны оңдоп коет, бирок мындай өзүлөрү жасабайт дейт да, мындай почти жок дейт Кыргызстандачы. Мындай же болбосо адамга мындай костюм кийгенде адамдын денесин карап туруп, мисалы үчүн точный денесинин түзүлүшүнө жараша кийим тигип бере турган чеберлер өтө аз дейт. Почти жок. Бар эми, бирок мындай, бирок ошолор мындай аябай жогорку чеберчиликте жасаган үчүн аябай көп заказ алат болот, мисалы үчүн. Элементарный, көрдүңөр, любой гана кесипте болбосун, силер жогорку даражада аткарганга умтулушуңар керек экен, ошондо аябай жакшы жыйынтыктар болот экен. Так. Дамира кол көтөрүп атат, Дамирге уруксат берели. Так. Assalamu alaikum агай, кандайсыз? Жакшы. Агай, менин биринчи суроом бул кесиптер боюнча азыркы учурда эң актуалдуу кесиптерди айтып кете аласызбы? Жана максат тууралуу бүгүнкү тема максат тууралуу боюнча, максат тууралуу суроо берсем, биз сөзсүз түрдө азыркы айткандарыңыз боюнча мен мисалы 2036 жылга чейинки максаттарымы жана пландарымы жаздым. Анан дагы ошол күнүнө ошол максаттарыбызга жетиш үчүн эң чоң мотивация бере тургандай мындай бизге кеңеш бере кетсеңиз. Бул эме да, так, кесиптер кайсы актуалдуу болуп атат деп атасыңар азыр. Негизи актуалдуу кесиптер мындай экиге бөлүнөт да, кесипчи. Коомчулук мындай көргөн кесиптер бар, анан көрүнбөгөн кесиптер бар да. Көргөндөр деген баягы элдин астына чыгып, мисалы үчүн сүйлөгөн, мындай оңой эле көрүнүп кала турган нерселер бар да. Анан көрүнбөгөн кесиптер бар. Мисалы үчүн силер карасаңар, адамдын өзүн көрбөйсүңөр, бирок иштери бар да, мына машиналар жүрөт, үйлөр салынып атат. Буларды инженерлер, архитекторлор кылат, чынбы? Кийимдерди биз кийип жүрүп атабыз, бирок аны жасаган адамды биз көргөн жокпуз. Демек, бул көрүнбөгөн, ошондо адамдар, демек, актуалдуу десек, бардык эле актуалдуу да, бизге мисалы үчүн бардык эле керек болуп атат. Анан кээ бир нерселер мына компьютеризация болгон үчүн роботтор кээ бир кесиптерди уже адамдарды алмаштырып атат да. Мындан мисалы үчүн 10-15 жыл мурун компьютерлор пайда болуп аябай кирип баштаганда, эми бизде Кыргызстанда көбү жанакы колго жаза турган көп жумуштардын бардыгынан кур калышкан жумуштардын компьютерлорду да алып салыш керек, болбой калат деген сыяктуу сөздөр чыкканда, себеби компьютерди алмаштырып атпайбы. Анан ошондо көбүнчө мындай чыгармачылык, акырындык убакыт өткөндө чыгармачылык мындай кесиптерге кете баштайт да, акырындык менен. Бирок бардык эле ардактуу экен да, ар бир кесип ардактуу деп айтат го. Ошондуктан мен жана мурунку жооп бергенде эле кайсыга өзүң жакын болсоң, ошону тандайсың дагы анан профессионал болгонго умтуласың да ошо кесиптен. Так, азыр балдар, 1 мүнөт мен өчүрөйүн, силер кайра кошулгула. Анан суроолорго жооп берип бүтүрүп коебуз, ошо суроолорго кененирээк жооп берип коелу.